Assalamu alaikum agayın. Bugün eme жақсы bir manay көтөрүлүп bir жақсы кабар айтайын дейм. Албетте бул жолку берүүбүз чылк эле саясий окуу болот, бир кыска болот да. Күнү кече мени кубандырганы президент менен медицина тармагынын жетекчилерин кабыл алды. Албетте мен экран аркылуу карап отурдум, кайра көрдүм. Мына бизде бир эки жакшы жышаан иш болуп аткан экен. Биринчиси Кыргыз фармациясы деген түзүлүптүр. 2 ай болуп калган экен. Мына мен жазда 2 жолу ооруканага жатып чыгып ошо дарыларды өз көзүм менен көрдүм. Кымбатчылыгын, кандай ошо ооруканаларда дары деген чайкоочулук болуп атканын өзүм көрүп жаным кейген. Мына ошол Кыргыз фармациясынын жаңы түзүлгөн жетекчисинен президент отчет алды. Анын жанында албетте саламаттык сактоо министри отурду, финансы министринен өкүлүбү же министриби ушундай кишилер отурду. Анан президент отчет сурады эле, фармациянын жаңы жетекчиси абдан адискөй, менин көз карашымда мыкты даярдыктуу аял киши экен, эми айым абдан так, даана, кыска жооп берди. Мына мындай иштерди жаза алып атканын, 1 айдын ичинде ушунчалык эл аралык жанагыдай фармациялык системаларды ошол фирмалар менен, мамлекеттер менен келишимдер түзүп кандай дарылар келип атканын, эми албетте иштин башталышы экен. Анан президент сөзүн токтотуп туруп, саламаттык сактоо министрлиги, анан жана финансы министрлигинен сурады, эмне үчүн мындай аз болуп атат десе, алар күнк-мынк деп эле адатынча жооп беришти. Көрсө президент өзү айтты, 1 миллиард акча даяр турат. Эмне кармап отурасыңар? Мына уну деп абдан эми Садыр Жапаровдун өзүнүн жакшы ыкмасы бар, маданияттуу түрдө сурайт бул киши. Анан ошол 1 жуманын ичинде аткарбасаңар, арзыңар жазып, мына арзыңар менен келгиле деди да. Мына мындай чечкиндүү кадамдарга барганы мени кубандырды. Экинчиден мынабу фармация деген тармак өзү чирип бүткөн да. Өзү алып сатарлык, эми бардык эле тармактарда чайкоочулук болуп калган. А фармация деген дагы абдан чайкоочулук да. Абдан ошол чыккан жеринен алып бизге жеткичекти канча эсе көбөйүп келип атат дары, маселен. Анан эми ушундай бир жакшы иштер болуп атыптыр. Миллиард сом даяр деп атат президент. Даяр турат, жок болсо бир жөн эле. Эмне кармап отурасыңар дейт. Эми ал кармап отурган саламаттык сактоо министрлиги, ар жакта финансы министрлиги, алардын ичинде ошондой система түзүлүп калган. Мен анча-мынча журналисттик иликтөөлөр менен көрүп жүрөм го. Алар бири-бирине ошол шапкасы менен мындай айтканда, ошо мамлекеттин ичиндеги акчаны мамлекетке шапкасы менен беришет. Бул Тетик Акаевдин доорунан бери ушундай бүт система ушундай түзүлүп калган да. Мына биздин куураган жерибиз. Президент ошону так койду. 1 жумадан кийин андай болсо арзыңар менен келесиңер деген. Мага абдан мына мындай көкөйүмө тийди да мындай айтканда. Андан кийинки маселеси мына биздин оорубай турган жан жок. Мен дагы жакындарымдан, досторумдан көрдүм. Мына адамдын ички органдарын, боор, бөйрөктү алмаштыруу деген чоң көйгөйлөр. Мына эл аралык Индияга, Турцияга барып атышат. Эмне деген акчалар элге кайрылып сурап атат, кайрчы болуп сурап атат. Колунда бар киши болсо эч нерсе эмес экен. Мына колунда жоктор кор болуп, жалтырап, демеле баягы ажал келип атат да, мындай айткандачы. Мына ушундай бизде дагы жана түрк, биздин достук түрк, кыргыз түрк коомунун ошол жана байланышынан түзүлгөн жагы оорукана бар экен. Ушул ал түрк өкүлү келди, албетте түрктөр так жооп берди алар. Тап жооп берип атат. Бизде эмес, кылтыңдатпайт. Алар түз жооп берди. Президент алардан да отчет алды. Ушу күздө дейби, жылдын аягында буюрса ушу өзүбүздөн бөйрөк, боорлорду алмаштыруга турган мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен. Бул абдан чоң жетишкендик медициналык. Бул реформа деп ушуну айтса болот. Мына ушунда Дүйшөн Керимовду пахтакор эмес, мамыккор десеңер да болот да президентке. Мынабу кылып аткан иш эң жакшы иш. Президент чечкиндүү. Андан кийин ошол Кудай буйрса өзүбүздөн. Эми мына мен жакшы билем. Жакындарым, досторумду алмаштырып келди Индияда 50 миллион, 50 миң, 45 миң, 60-80 миң доллар турган ошол бөйрөк боорлорду алмаштыра турган эми жолу жанагы жатаканасы коштоп барган кишиси тигүү болуп ушунча чапчып кетип атат акча.
Эми Кудай кааласа бизде болсо ушу $10.000 тегерегинде болот экен. Бул чоң жетишкендик да. Реформада ушуну айтса болот. Ушуну мен көрүп алып чын дилимден кубандым. Албетте Садыр Жапаровго ошол ийгиликтерин, жакшыны жакшы деп айтып кубанып турганга ушул насип этсин, улуу жараткан. Анан экинчи айтайын дегеним мынабу менди дагы контрастный жандыга иткен бир көчө көрүнүштү сессияны карап отуруп, мына жогорку кеңештин сессиясын карап отурсам, мынабу бир бизде диктатор депутаттар пайда болуп баратат. Диктатордан мынабу мен таң калдым, президентти карап турганан бу депутаттарды карап, айрым депутаттардычы. Маселен мына кечөө маданият министри Алтынбек Максутовду отургусуп алып, Жеңишбек Токторбаев деген депутат айдан айым эмне деп атат эми. Бул киши өткөндө да бирөөлөрдү айтып атты эле, бир мекеменин башчыларын. Сизди түрмө күтүп турат. Даярдана бериңиз дейт. Бул ал депутатка кимандай укукту берип атат? Сот бал. Депутат өзү мыйзам чыгарып, мыйзамдын ошо аткарылышын көзөмөлдөй турган органда, мисалы үчүн эл өкүлдөрү. Эл менен бийликтин ортосунда көпүрө боло турган мыйзамдын аткарылышын мыйзамдарды жазып, эң биринчи мыйзамды татыктуу жазып деңгээлде түзөтүүлөрдү кийирип, биздин мыйзамдар абдан чийки мурдакы мыйзамдар. Ошолорду кайра редакциялап, анан жанагыдай жаңы мыйзамдарды бышык жаза тургандын ордуна жалаң саясий оюндар. Ошо кекетип мокотмой ушунчалык мен таң калдым ошол депутатка Токторбаевка таң калып атам да. Тимеле ал мүмкүн үй бүлөсүндө аялын, балдарын тантып кекете албайт болуш керек. Şu Алтынбек мырзага мен ал жан тартып айтып аткан жокмун. Өткөндө Алтынбек инимди мен чоң жыйында сындадым өзү. Кээ бир кылган иштерин. А бирок ал дасыккан тажрыйбалуу жигит өзү. Мыкты иштеп атат. Маданиятты сүйрөйт деп экинчи жолу президент алып келди. Мен аны ал жигитти жакшы билем. Көптетик Арабияга дагы бизди 19-жыл кандай алып барып келди. Арабияга 1,5 миң кыргызды алып барып келди. Кандай театралдаштырган оюндарды көрсөтүп, чоң арабтарды таң калтырып келген. Мен өзүм күбө болгом ошого. Эми ошону семирип кеттиң, байып кетипсиң деп кекетип атат. Ал семирип кетти деген сөз өзү адамдын аброюна шек келтирүү деген сөз. Авторитетине мындай айтканда. Ал киши орусчада, кыргызчада мыкты сүйлөйт экен бул Токторбаев өзү. Ким андай укук берип атат? Ошону адамдын өзүнүн аброюна жанагы тебелеп тепсип атат да мындай айтканда. Бул ашынып кетүү деген. Силерге президент айтса, же УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташибов айтса, ал чыгып атасыңар. Мына депутаттардын ишине кийлигишип атат деп кыйкырап кээ бир депутаттар чыгат. А мына биз элдин арасында жүргөн катар журналист, мен элдин катарында жүргөн элдин катары шайлоочу катары айтайынчы сизге. Ушундай эле депутаттар көбөйүп баратат да. Ошол эле Адахам мен жакшы деп өткөндө жакшы өзүнүн жакшы жанагы таамай айткан акыйкатты коргоп сүйлөп аткан Мадумаров айрым убакта тимели ызырынып кандай кагат жанагы келген министрлерди, орун басарларын жаш баладай ушу тамга такайт да тимелечи. Бир 21-чи кылымдын бир ишанасын көрсөтпөйлүбү кыргыздар? Биз илим билимдүү элбиз, өзү нарыктуу элбиз өзү. Ата-бабабыз нарык тетиги феодалдык заманда, көчмөн замандардан бери, Манастан бери нарык көргөн элбиз. Ошондой эле депутаттар мына Назира Нарматова деген эжекебиз. Карындашыбызбы, эжекебизби? Айтор эми ал киши да ушундай кекетип мокотуп сүйлөйт. Кечөө тимели ыздырынып атат ал жанагы блогерлерге. Аларга мен акырына чейин турам. Жана мыйзамсыз. Анан эмне дейт? Мыйзамсыздык жагынан өзүнүн үй бүлөсүнө да, балдарына да шек кетип атат а кишинин. Мына мындай арыдан бери болуу керек да. Ошондой эле мынабу Атазов деген, Шайлообек деген жигитке да айтып коюшубуз керек да. Иним, үкам, мындай арыдан бери болсоңор, бул силерди эл көрүп отурат. Силерди үлгү тутат. Бул келген мамлекеттик кызматкерлер. Ал албетте азыркы президенттин командасы да мындай айтканда. Ошол киши далалат кылып, ошол элди мынабу мамлекетти алып чыгайын деп түскөн командасы. Алар дагы ошо силерди эле кызмат кылып атат мамлекетке. Жаманбы, жакшыбы? Албетте алардын арасында плюсу минусу бар. Бирок
Биз бири-бирибизди аброюбузду, бири-бирибизди маданияттуу мындай полемика кылганга үйрөнбөйлүбү? Акырда да абдан жанагы тимеле тиги сөйбөйдү кесеп 37-жыл жыттанат да силерди көрүп туруп. Сталиндик 37-жыл. Мына кечээкү таң каласың, Токторбаев түрмө күтүп атат. Түрмө күтүп атат дегенде бүткөн боюң жыйрылат. Мен илгери Тогуз-Тородо журналисттик иш менен жүрсөм, ошол бир аксакал айтып берди эле, илгери 37-жылдары дейт. Жанагы Казарман деген Тогуз-Торонун борбору, анан Нарын-Дарыянын өйүсүндө Киров деген айыл бар. Анан ал жерде сот өкүм чыгарат экен Кировдун бир жаранына, аркы тургунуна. Ал сууда көпүрө жок. Анан барып сот кыйкырат экен суунун ар жагында. Баланчайды чакырып койгула десе, кичинекей айыл чыгып келет да, "Эй, сен соттолдуң баланча жылга. Тиги Нарындын түрмөсү күтүп атат. Сен өйүс менен атчаң бар дагы эртең түрмөгө жат" дейт экен. Ал бечара тоолордун арасына качып кетпей, ошо түрмөгө барып жатат дейт. 37-жыл жыттанат да мына Токторбаевдин сөздөрүндө. Муну түрмө менен коркутпагыла дейли. Анысы деле элдин жүрөгү түшүп турат. Эми депутатыңар коркутасыңар бул түрмө менен. Дайырбадыбы? Анан мен ушундай кээ бир мынабу Камила Талиева деген депутат, Кундузбек Сулайманов деген, жана Көкүлүв деген, биздин Нисахар деген бала дагы ушундай бир кекетип мокотуп сүйлөйт. Бул маданияттуу болбойсуңбу? Бул жерде Нисахар эмес да. Бул сени эл карап турат, элдин өкүлү дейт, иним. Мына мындай эле чыгып алып эле орусча, кыргызча аралаштырып эле, ошо мындай орусча айтканда мындай келегей сөздөр менен кекетип мокотуп атасыңар. Мына сабаттуураак болсоңор мындай. Ардан бери. Эл карайт силерди. Жаштар карайт, үлгү алат. Элдин өкүлү катарсыңар. Эми андай деле сүйлөп атпайбы? Сурабалдиева, мынабы Акаев Жанар, жанагы биздин бала Самый Кожо деле сын айтып атат го, алар маданияттын деңгээлинде айтып атышат. Интеллектуалдык деңгээлде айтып атат. Акыйкатта алар деле айтып атат. Анан эми силер мындай полномочияларды ашыкча пайдаланбай, эл катары, журт катары аралап жүргөн элдин маанайын айтып атам силерге. Тууганча да аман бололу.